Ош мамлекеттик университетинде жогорку деңгээлде билим берүүгө гана басым жасалбастан жаштардын ар тараптан өсүп өнүгүүсүнө да шарттар түзүлүп келет. Ал үчүн Жаштар комитети, студенттик акыйкат жапараты, Үмүт теле студиясы, Таланттар академиясы жана алардын катарында Нур гезити да жаштардын чыгармачылык жактан өсүп өнүгүүсүнө стимул көрсөтүп иш алып барып келет. Кийинки материалыбыз студенттик Нур гезити тууралуу болмокчу. Нур гезити окуу жайдагы ардактуу окутуучулардын жана студенттердин жараткан ийгиликтерин баалап, гезитке чыгаруу жана аларды чыгармачылыкка кызыктырып, алдыга жылуусуна көмөк көрсөтүү максатында иш алып барып келет. Гезитке окуу жайдын ар кайсы окуу бөлүмдөрүнөн таланттуу студенттер келишип, ырларды, макалаларды жазуу менен коомчулукка тааныла алышат. Гезиттин тарыхына токтолуп кетсек, ал 1992-жылы 9-майда учурдагы ректорубуз Каныбек Исаков тарабынан түзүлгөн. Ошондон тарта бүгүнкү күнгө чейин өз актуалдуулугун жоготпой ийгиликтүү иш алып барууда. Алгач бир беттүү жана түссүз басылып чыккан. 2012-жылдан баштап 3350 тираждан 8 беттен чыгып, анын 4 бети түстүү чыга баштаган. Гезит окуу жай тарабынан каржыланып, жалпы окуу бөлүмүнүн студенттери жана окутуучулук курамына акысыз таркатылат. Нур гезитине ошол 2-курстан баштап келе баштадым. Азыр бир топ өзүмдөн дагы байкайм, такшалдым, өстүм дегендей. Анан Нур гезитинен көп нерсе үйрөнө алдык. Адамдар менен мамиле кылууну, кантип бул кишилерге кантип сүйлөш керек, кантип кайрылыш керек. Деги эле бир маданияттын очогу, бизди бир адамгерчиликке тарбиялаган жер ушул жер болду деп эсептей алам. Гезиттин чөйрөсү бир өзүнчө башка нерсе экен да. Көп нерселерди ала алдык. Мисалы ушул Ошмун ичинде эле ага эжекелердин интервью алганы барабыз. Алардан интервью алып атып, биз өзүбүзгө көп нерселерди ала алдык да. Анан күнүгө сабактан чыккандан кийин биз ушу Нур гезитинде келебиз, редакцияга келебиз. Гезит чыгаруу өтө эле кыйын экен. Жада калса редакциялаш дагы өтө кыйын экен. Биз ушуларды башыдан өткөрүп, анан гезитти дагы мындан ары өркүндөп чыгарганга аракет кылабыз. Нур гезитинде эмгектенип кеткендердин көпчүлүгү эл көзүнө таанылып, айрымдары коомдо өз ордуларын табып, чыгармачылыктын чыйыр жолуна ис салган инсандар. Айта кетсек, Тургунбай Алдакулов, Самирбек Бөжөнов, Керим Калыгулов, Эрнест Нурматов, Улукбек Омекеев жана башкалар гезиттин өнүгүшүнө өз салымдарын кошуп, убагында редактор болуп эмгектенип кетишкен. Азыркы учурдагы редактор Мелис Маматжанов да өзүнүн чыгармачылыгы менен бир топ өнүгүүлөрдү жаратып, студенттер менен мыкты иш алып барууда. Учурда гезиттин жамаатын окуу жайдын иш бийлиги жоопкерчиликтүү, өз ишине так, журналистикага кызыккан ар кесиптин студенттери толукташат. Ош мамлекеттик университетинин студенттик Нур гезити азыркы учурда чыгармачылыкка кызыккан студенттердин башын бириктирип, алардын калем төшөлүүсүнө дагы бир кандайдыр деңгээлде салым кошуп, алардын борбору чакан мектеби катары кызмат кылып келүүдө. Азыр бизде 10дон ашуун студент такай ушул жерге келип, өзүнүн чыгармачылык жолун салганга жана журналисттик бейнесин мындан ары да өнүктүргөнгө өзүнчө бир жол ачып атат да. Ошону менен бирге эле ар бир факультетте өзүбүздүн бирден журналисттик кабарчылыгыбыз бар. Алар мобилдүү түрдө болуп жаткан окуялар бизге жеткиришет. Биз болсо Facebook'та өзүбүздүн баракчабыз бар. Ошол жерге күнүмдүк жаңылыктарды дагы киргизип турабыз. Ал эми маанилүү жаңылыктарды гезит бетинен орун беребиз. Гезит азыркы кезде бир айда бир жолу чыгып, түстүү беттер менен дагы кошумчаланган. Жана гезит чыккандан кийин ар бир факультетке бекер таратылат. Негизинен гезит Ош мамлекеттик университетинин маалымат берүүчү булагы жана ошондой эле жаштардын чакан чыгармачылык мектеби жана борбор катары кызмат кылып келет. Ошону менен бирге эле Osh Check It KG сайты бар Ошмунун. Ошонун биринчи терезесине биздин өзүбүздүн Нур гезитинин баракчасы ачылган. Жаңы чыккан гезиттер ошол жерге тиркелет дагы. Каалаган учурда ар бир гезиттен кабар алса болот. Лунара Султанбек кызы, Жолдошбек Шермаматов, Үмүт телестудиясы.